Assalamualaikum урматтуу туугандар, мекенештер. Ош шаарындагы социалдык акыс кайрым дүкөнүбүздө бүгүн жазгы жайкы кийим таратуу акциясы жүрүп жатат. Бул жолку акциябыз фондубузда катылып турган үй бүлөлөргө болуп жатат. Негизинен азыр бир 60-тан ашуун адамдар келген. Бул социалдык акыс кайрым дүкөнүбүз жуманын 5 күнү иштейт. Экинчи, 7-чи күнү гана иштебейт. Бул жерде колдонулган жана жаңы кийимдер бар. Жаңы кийимдер Ош шаарынан, Кара Суу базардан, Дордой базардан келет. Ал эми колдонулган жана колдонууга жарактуу кийим кечелер жалпы ушул Ош шаарындагы ага эжелерибиз алып келип турат. Уже бул жак талап кетиптир. Негизинен китептер, тил курстар, Куран жана башка китептерди алып келсе болот. Идиш аяктарды алып келип берсе болот. Монтип таза турат. Ошонун ичинде мына косметика. Не бул? Рахима деген эжекебиз ушу мына атайын аялдарга жасанган косметикалар алып келди. Бул деле берилет, азыр карап монтип керектүүсүн ала беришет. Апей бул денеси көнүп калыптыр. Неме бул жакта биздин балдар үчүн текчелер, бул эркектер үчүн текчелер. Бул балдар, аял эркек кишилердин текчелери. Ал эми бул дагы балдардын илмек кийим койгучтар. Ал эми наркымна туштагы бүт аял кишилердин, кыз балдардын текчелери. Ал эми болсо ал жагы кыз балдардын текчелери. Бул дүкөнүбүзгө кийим кече, идиш аяк берсеңиздер болот. Оюнчуктарды, буюмдарды, телевизорлорду жана керектүүлөр бул жактан ала берет. Анан каалаган адам эле келип ала албайт. Келген адам сөзсүз бизде текшерүүдөн өткөндөн кийин биз кийин чакырып турабыз. Бул дүкөнүбүздө негизинен көз азиздер, май тулугарлар, ошонун ичинде шаарыбызга кызмат кылган тазалык кызматкерлери, жашылдандырууда иштеген биздин колу күл ага эжелерибизге дагы акция болуп жатат. Bir ayda 5 жолу акция болот. Ар 6 күндө пландап, кээде айына 3 жолу дагы болуп калат. Кийим толгонуна карап берилет. Себеби жалгыз келген адамга берилбейт, анткени түшүнбөстүктөр эске алынат. Бул сурогу кандай экен? Сурокторун карап алыңар, эртең гана бирөө жарым не болуп калбасын. Кийимди тонналап алдыңыз. Алдыңызбы? Мына алгандар кетпей тургула, сыртка да кийим төгүлөт. Мына кийимдердин баардыгы эле мына жаңы, мисалы мына. Просто бизде илгич жок болгон үчүн мына размерлери менен бер, мына эркек кишилердики мына. Мына пачкалап алып тур. Бирден алың. Айтып атам, бул неме экен өзү? Эркек кишилердин шымдары. Мына бүт жаңы. Болгону баягы ички сулуулук болгон үчүн билинбей калат да. Мисалы мына баары жаңы кийимдер. Ошондуктан бул жерде эле эски эле кийим берип атат деген калп эле сүйлөгөн адамдар барга, аларга күмүстөр мына бүт ар жерин карасак эле мына жаңы. Мына размери менен бери. Мына бүт этикеткасы менен. Бүт этикеткасы даже мына кымбат. Кийимдери жаңы. Негизи дүкөндүн 60% жаңы болот айым эле. Андан кийин мынакөлөр кийим берейин деп атасыздар. Ана биздин дүкөн боюнча сырттын көрсөтүп коелу. Бул мына оюнчук алып берип койсоңуздар, келген коноктордун балдары үйүнө алып кетет. Мисалы балдарыңыздар чоңоюп калып, же болбосо бир жака көчүп атканда жүк ашыкча болуп кала турган болсо. Биздин дарек мына Татанга чыкканда эле бул жагы Юго-Восток Карл Маркска кетип аткан жол. Бул Татанга кетип аткан жол. Мына ушул жолдун боюнда эле мына желектерди көрсөңүз, Элим Барсым кайрымдуулук фонду болот. Ооба, 1-2 эмес 4-5 жолу кийилсе деле алабыз, бирок жыртылган эмес, өң өчпөгөн болсо, бул кийимдер тешилген эмес болсо алабыз. Монтип айыл жергесинен келгендер кенен кесир алып кете берет. Кайсыл айылдан келдиңиз? Кайсы айылдан келдиңиз? Докаттан келдим. Мисалы мына эжекебиз. Бул эжекебиз да ушул. Каяктан келдиңиз? Оштон келиптир.
Şu gereksiz ушинтип эле ал өрөт мына. İşte tertibi, nomur bari жазылган. Мына. Мына балдар фон атканын карап коюң. Албетте бул оюнчук деле бир ага эжелерибиз алып келген, эми ким экенин билбейбиз. Бирок мотип сонун ойноп жатышат. Бул дүкөнүбүз негизинен бул ачылганына уже 8 жылдан ашып калды. Бул кайрымдуулук дүкөндөрдүн 8 жылдан бери ушундай элдин кызматында кызмат кылып келет. Сиздер дагы урматтуу туугандар, мисалы жеңелер, апалар ушул кийимдерди өртөймүн, кийим көбөйүп кетти деген ордуна өртөп жаратылышка зыян келтиргенден көрө ушул дүкөнгө алып келип койсоңуз, бүт ушу керектүү адамдар алып берет. Өзгөчөсү ашып калган кийим дагы биздин лөлежелер алып кетет. Ошон үчүн эч кандай бул жерден мусор ыргытылат деген нерсе жок. Жок, булардын баары бекер. Бардыгы жаңысынан баштап колдонулганга чейин бекер. Кымбат кийим болсо деле баары бекер. Ошол бекерге негизинен ошол аз камсыз болгондор келет. Аз камсыз болгон дегендер кагаз толтуруп койсо, ошо негизинен бизден 1 жыл бою кийим алат. Мисалы, мына кийимибиз Россиядан келген окшойт, рубль деп турат. Бул деле бекер, 1 сомго сатылбайт ажы. Бүт баары мына. Мисалы, мыналардын эле баары жагымда, мисалы. Этикеткасы бар, мына. Эмне экенин билбейм, бирок бүт этикеткасы бар. Жаңылар, мына. Жаң кийимдер. Булар деле сатылбайт. Эч бири сатылбайт. Мисалы, могу жаңы сатылбайт. Эч бири сатылбайт. Кай нелек? Сарыныбы? Жок болбойт ал. Ал тазалык кызматкерлерге, мисалы, бүт нелер колдонулган аралаштар экен. Пачка алып кетсе деле болот, бирок үй бүлөсүндө мынчалык адам көп эмес. Мисалы, баары эле жаңы. Уже могу жакта жаң кийимдер, жаң буюмдар болуп уже таланып кетти. Өмөш! Чыта көтүр. Мисалы, алып аткандарды да, мына бүт баары жаңы. Болгону дүкөнүбүздүн ичи бир аз таар болгондугу үчүн, дизайн болбогондугу үчүн мындай эскидей көрүнөт, бирок дүкөнүбүздүн 60-70% жаң кийимдер. Мына кетенде иш берип атат. Негизи урматтуу туугандар, ушундай колдоп жаткан ар бир инсанга ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул кайрым дүкөнүбүзгө көптөгөн адамдар алып келет, биз көптөгөн инсандар тааныбай эле калабыз. Бирок Алла ыраазы болсун ал инсандарга. Бул ким кызы? Кызыбы? Майли. Узунураак кийдип койгойсуң ары. Мына керектүүсүн баарын алып атышат. Ой. Ана могу боюнча дагы маалымат берели. Мына муравейди биз былтыр жай мезгилинде бир агабызга алып бергенбиз. Демөөрчүлөр тарабынан. Мына ушул муравейин аябай жакшы колдонуп, Кудайга шүгүр, мурун күнүнө 400 сомдон аренда алып иштетишкен. Азыр өзү алып, аябай үй бүлөсүн кенен кесири багып калды. 400 сом берген ордуна азыр 400 сом өздөрүнө пайда. Ушундай дагы кээ бир инсандар ушундай жакшылыкка деле араласаңыздар болот. Муравейге кымбатыраак. Элементарный багандай айыл жергесинде кыйналган үй бүлөлөр бар да, ошолорго 2-3 ток алып берсеңиздер деле, мисалы, биз жеткирип беребиз сиздер менен чогуу. Керектүүсүн алып атат экен негизи. Бул ушул дүкөнүбүз. Негизи сиздерге айткан боюнча 8 жылдан бери бул кайрымдуулук дүкөнү иштеп келет. Бирок бул жака көчкөнүбүзгө мына 4-жылдан ашып атат. Буга чейин бул Западныйда, Черемушкада болгон бул дүкөндөрүбүз. Монтип керектүүсүн алып атышат. Ne içinin gel atar? Rahmat çoğun, Allah razı olsun. Muna yiyecekken bilmem bir 20-30 mini gele giyim aldı. Buna. Büt buna, büt buna. Büt canım buna. Hop geçtiğin uşul, kevirle uşutup. Buna. Bay olğun menen kevirle uşunday umluydu buna. Ayavay jakşı. Hem biz hem özдөр kelgen üçün çektebiz. Bürögen malmat retinde de. Бул жерге кээ бир адамдар келип алып ала албай анан кийин эски кийимдер экен деп кээ бир болсо бүткөндөн кийин келип алат. Ошон үчүн дагы канча жет тосогон.
Gel. Oh. Alasın. Alma saldım ben. Üstüne giysi kuleyim dedim.